31 bölüm. Ошондо Жакып Лабандын уулдарынан мындай деген сөздөрүн укту. Жакып биздин атабыздын бардык нерсесин ээлеп алды. Ал ушул байлыктын баарын атабыздын мал мүлкүнөн жыйып алды. Жакып Лабандын жүзүн караса, ал аны мурдагыдай карабай калыптыр. Ошондо Теңир Жакыпка: "Ата бабаларыңдын жерине, өзүңдүн мекениңе кайт. Мен сени менен боломун" деди. Жакып киши жиберип, Рахел менен Леяны талаага, койлорунун жанына чакыртып алды. Жакып аларга: "Мен атаңардын мурдагыдай карабай калганын көрүп турам. Бирок атамдын Кудайы мени менен болду. Силер менин атаңарга бүт күчүм менен кызмат кылганымды билесиңер. Атаңар болсо мени алдап, кызмат акымды 10 жолу алмаштырды. Бирок анын мага жамандык кылуусуна Кудай жол берген жок. Ал мага темгилдүү мал сенин кызмат акың болот дегенде, малдын баары темгил тууду. Ал эми сенин кызмат акыңа ала-була мал болот дегенде, малдын баары ала-була тууду. Ошентип Кудай малды атаңардан тартып алып мага берди. Бир жолу куут маалында түшүмдө кууган текелердин баары ала-була темгилдүү тактары бар текелер экенин көрдүм. Кудайдын периштеси түшүмдө мага: "Жакып" деди. Мен угуп жатам дедим. Ал мага: "Башыңды көтөрүп карачы, кууган текелердин баары ала-була темгилдүү тактары бар текелер. Анткени мен Лабандын сага эмне кылып жатканын көрүп турам. Мен сага Бейтелде келген Кудаймын. Ал жерде сен эстеликтин үстүнө зайтун майын коюп, ошол жерде мага убада бергенсиң. Эми ордуңан туруп, бул жерден чыгып, өз мекениңе кайт" деди. Рахел менен Лея ага: "Атабыздын бизге бергидей энчи мурасы бар беле? Ал бизди бөтөн катары санайт. Анткени ал бизди сатты, атүгүл күмүшүбүздү да жеп койду. Кудай атабыздан тартып алган байлыктын баары биздики, жана биздин балдардыкы. Ошондуктан Кудай сага айткандын бардыгын кыл" дешти. Ошентип Жакып ордунан туруп, балдары менен аялдарын төөлөргө мингизди. Анан Месопотамияда тапкан өзүнүн бардык мал мүлкүн алып, Канаан жерине, атасы Исхакка жөнөп кетти. Лабан малын кыркканы кетери менен Рахел атасынын жасалма кудайларын уурдап алды. Жакып болсо Рамдык Лабанга өзүнүн кетерин айтпай, аны алдап кетти. Ошентип ал өзүнүн бардык мал мүлкүн алып, дарыядан өтүп, Гилат тоосун карай бет алды. Жакыптын кеткендигин Лабанга 3-чү күнү айтышты. Ошондо ал жанына өз туугандарын алып, 7 күн бою кууп жүрүп отуруп, Гилат тоосуна келгенде жетти. Кудай Рамдык Лабанга түн ичинде түшүндө келип: "Байкагын, Жакыпка жаман да, жакшы да айтпа" деди. Лабан Жакыпты кууп жетти. Жакып болсо чатырын тоого тигип алган эле. Лабан да туугандары менен чатырын Гилат тоосуна тикти. Ошондо Лабан Жакыпка: "Бул эмне кылганың? Эмне үчүн мени алдадың? Кыздарымды туткунга түшкөндөрдөй кылып алып кеттиң? Эмне үчүн жашыруун качтың? Эмне үчүн менден жашындың? Эмне үчүн мага айткан жоксуң? Мен сени той тамаша өткөрүп, ыр-ырдап, дап кагып, кыл-кыяк тартып узатпайт белем. Атүгүл неберелерим менен кыздарымдын бетинен өптүргөн жоксуң. Сен ойлонбой иш кылдың. Менин колумда силерге жамандык кылар күч бар. Бирок атаңардын Кудайы кечээ мага: "Байкагын, Жакыпка жакшы да, жаман да айтпа" деди. Сен кете берсең мейли эле. Анткени сен атаңдыкында болууну абдан каалаптырсың. Бирок эмне үчүн менин кудайларымды уурдап кеттиң" деди. Жакып Лабанга мындай деп жооп берди: "Кыздарыңды менден тартып аласың го деп корктум. Кудайларыңды кимден тапсаң, ал тирүү калбасын. Туугандарыбыздын көзүнчө меникинен издеп таап ал." Аларды Рахел уурдап алганын Жакып билген эмес эле. Ошондо Лабан Жакыптын, Леянын 2 күңдүн чатырларына кирип издеп таба албады. Анан Леянын чатырынан чыгып Рахелдикине кирди. Рахел болсо жасалма кудайларды төөнүн чомунун астына катып, өзү үстүнө отуруп алган эле. Лабан чатырды бүт аңтарып таба албады. Рахел атасына: "Мырзам менин тура албаганыма ачууланбаса экен. Анткени аялдарга мүнөздүү нерсем болуп жатат" деди. Ал издеп жасалма кудайларын таба албады. Жакып ачууланып Лабан менен айтыша кетти. Ал Лабанга мындай деди: "Менин артыман кууп келгидей, менин айыбым кайсы? Менин күнөөм кайсы? Менин буюмдарымдын баарын карап чыктың. Өзүңдүн кайсы буюмуңду таптың? Ушул жерде менин туугандарым менен өз туугандарыңдын алдында көрсөт. Алар экөөбүздүн ортобузда калыстык кылышсын. 20 жыл сен үчүн иштедим. Кой эчкилериң бала салбады. Корооңдогу койлоруңдан жебедим. Жырткыч жара тарткандарын да алып келген эмесмин. Алар менин чыгашам эле. Күндүз жоголсо да, түндө жоголсо да сен менден төлөтүп алып турдуң. Күндүз ысыктан, түнкүсүн сууктан жапа тартып кыйналдым. Түн уйкумдан калдым. Менин 20 жылым сенин үйүңдө ушинтип өттү. Мен сенин 2 кызың үчүн сага 14 жыл, малың үчүн 6 жыл кызмат кылдым. Сен болсо менин кызмат акымды 10 жолу алмаштырдың.
Эгерде атам Ыбрайымдын Кудайы жана Ысхактын коркунучу мени менен болбогондо, сен мени азыр да эч нерсе бербей куру кол кое бермексиң. Кудай менин кайгымды жана маңдай тер таманакымды көрүп, кечээ менин таламымды талашты. Ошондо Лабан Жакыпка мындай деп жооп берди: Кыздар менин кыздарым, балдар менин балдарым, мал менин малым. Сен көрүп тургандын баары меники. Мен кыздарыма жана алар төрөгөн балдарга эми бир нерсе кылмак белем. Азыр сен экөөбүз келишим түзөлү. Ал сен экөөбүздүн ортобузга күбө болсун. Жакып таш алып, аны эстелик кылып койду. Анан Жакып өзүнүн туугандарына таш жыйнагыла деди. Алар таш жыйнап дөбө кылып үйүштү да, ошол дөбөдө отуруп тамактанышты. Лабан аны Жыгар Саадут, күбө дөбө деп, Жакып болсо аны Гилат деп атады. Анан Лабан: бүгүндөн баштап бул таш дөбө экөөбүздүн ортобузга күбө болот деди. Ошондуктан ал жерди Гилат деп аташты. Ал дөбө Миспа деп аталат. Анткени Лабан: сен экөөбүз бири-бирибизден бөлүнүп кеткенден кийин Теңир менин үстүмөн да сенин үстүңөн да көз салып турсун. Эгерде кыздарыма жаман мамиле кыла турган болсоң, же кыздарымдын үстүнө аял ала турган болсоң, байкагын. Ортобузда адам жок болсо да, экөөбүздүн ортобузда Кудай күбө. Ошентип Лабан Жакыпка: мына бул дөбө менен мен койгон эстелик экөөбүзгө күбө болот. Бул дөбө менен бул эстелик күбө. Жамандык кылыш үчүн бул дөбө менен бул эстеликтен сен тарапка мен өтпөйм, мен тарапка сен өтпөйсүң. Ыбрайымдын Кудайы, Нахордун Кудайы, алардын ата-бабаларынын Кудайы ортобузга калыс болсун деди. Жакып атасы Ысхактын коркунучу менен ант берди. Анан Жакып тоодо курмандык жалып, туугандарын тамакка чакырды. Алар тамактанып тоодо түнөп калышты. 55. Лабан эртеси эртең менен эрте туруп, неберелери менен кыздарын өөп, аларга батасын берип жөнөп кетти. Ошентип Лабан өз жерине кайтып келди. 2 бөлүм. Бир нече күндөн кийин Иса кайрадан Капернаумга келди. Анын үйдө экендиги маалым болоор замат көп эл чогулуп калды. Ал эмес эшиктин алдында да орун калбай калды. Иса болсо элге Кудайдын сөзүн айтып жатты. Ошондо 4 киши ага бир шал оорулууну көтөрүп келишти. Алар элдин көптүгүнөн Исага жакын бара алышпай, үйдүн чатырын ачышты да ал турган үйдүн төбөсүн тешип, шал оорулууну төшөгү менен чүрүштү. Алардын ишенимин көргөн Иса шал оорулууга: балам, күнөөлөрүң кечирилди деди. Бул жерде бир нече мыйзам окутуучулар отурушкан эле. Алар: эмне үчүн ал ушинтип айтып жатат? Ал Кудайга акарат келтирип жатат. Күнөөлөрдү бир Кудайдан башка ким кечире алат деп ойлошту. Ошол замат Иса руху менен алардын оюн билип: эмне үчүн ушинтип ойлоп жатасыңар? Шал оорулууга кайсынысын айтканың ой? Күнөөлөрүң кечирилди дегенби, же ордуңан туруп төшөгүңдү ал да баргын дегенби? Бирок адам уулунун жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин билишиңер үчүн деди да, анан шал оорулууга: сага айтамын, ордуңан туруп төшөгүңдү ал да үйүңө бар деди. Ал ошол замат ордунан турду да, төшөгүн көтөрүп алып, бардыгынын көз алдында сыртка чыгып кетти. Ошондо бардыгы таң калып: биз эч качан мындай нерсени көргөн эмес элек деп Кудайды даңкташты. Иса кайрадан көлдүн жээгине келди. Ошондо элдин баары анын жанына келди. Ал элди окутту. Ал кетип бара жатып, бажыканада отурган Алпей уулу Лебини көрүп, ага: менин артымдан ээрчи деди. Леби ордунан туруп, анын артынан ээрчип жөнөдү. Иса Лебинин үйүндө шакирттер, салык жыйноочулар жана күнөөкөрлөр менен бир дасторкондо отурду. Анткени анын артынан ээрчигендер көп болчу. Фарисейлер менен мыйзам окутуучулар Исанын күнөөкөрлөр жана салык жыйноочулар менен тамактанып отурганын көрүшүп, анын шакирттеринен: эмне үчүн ал салык жыйноочулар жана күнөөкөрлөр менен чогуу тамактанып жатат деп сурашты. Муну уккан Иса аларга: дарыгер соо адамдарга эмес, оорулууларга керек. Мен тобо кылууга адил адамдарды эмес, күнөөкөрлөрдү чакырганы келдим деди. Жакандын шакирттери менен фарисейлер орозо кармашчу. Алар Исага келип: Жакандын жана фарисейлердин шакирттери орозо кармашат. Эмне үчүн сенин шакирттериң орозо кармашпайт деп сурашты. Ошондо Иса аларга мындай деди: күйөө үйлөнүү тоюндагылардын жанында болгондо алар орозо кармашмак беле. Алар орозо кармашпайт, азырынча күйөө алардын жанында. Бирок күйөө алардын жанынан алынып кете турганында күндөр келет. Алар ошол күндөрү орозо кармашат. Эч ким эски кийимге жаңы кездемеден жамаачы салбайт. Анткени жаңы кездемеден салынган жамаачы эски кийимден чычылып калат да жыртык ого өтөр чоңоюп кетет. Эч ким эски чаначка жаңы шарап куйбайт. Анткени чанач айрылып шарап төгүлөт. Чанач жараксыз болуп калат. Тескерисинче, жаңы шарапты жаңы чаначка куюу керек. Ишемби күндөрүнүн биринде Иса эгин таластан өтүп бара жатты. Анын шакирттери жолдо бара жатканда буудайдын баштарын үзүп ала башташты. Ошондо фарисейлер Исага: карачы,
Эмне үчүн алар ишемби күнү кылууга болбой турган ишти кылып жатышат дешти. Иса аларга дөөт муктаж болуп өзү да жанындагылар да ачка болушканда эмне кылганын силер таптакыр окуган жок белеңер. Ыйык кызмат кылуучу Абыятардын убагында ал Кудай үйүнө кирип, ыйык кызмат кылуучулардан башка эч ким жегенге болбой турган нан курмандыгынан жеп, жанындагы кишилерге да бербеди беле деди. Анан аларга адам ишемби күн үчүн эмес, ишемби күн адам үчүн. Ошондуктан адам уулу ишембинин да кожоюну деди. 7-бөлүм. Ошентип падыша Аман менен ханыша Эстердин тоюна келди. Тойдун 2-нчи күнү падыша Эстерге эмне каалайсың Эстер ханыша? Ошол каалооң канааттандырылат. Кандай өтүнүчүң бар? Жарым падышачылыкты сурасаң да берем деди. Эстер ханыша мындай деп жооп берди. Падыша, эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, эгерде падыша туура көрсө, анда менин каалоом боюнча жанымды куткарып кал. Менин өтүнүчүм боюнча элим аман калсын. Анткени мен да, менин элим да кырылыш үчүн, жок болуш үчүн, өлүш үчүн сатылганбыз. Эгерде биз кулдукка, күңдүккө эле сатылган болсок, анда мен унчукпайт элем. Бирок душман падышанын жоготуусунун ордун толтура албайт. Ошондо Акашбейрош падыша Эстер ханышага мындай кылууга батынган неме ким? Ал кайда деди. Эстер касыбыз да, душманыбыз да ушул кыянатчыл Аман деди. Ошондо Аман падыша менен ханышанын алдында калтырап кетти. Падыша тойдон каарданып чыгып, падыша сарайынын багына барды. Аман болсо жан сойгулап Эстер ханышага жалынды, анткени падышанын катуу өкүм чыгарганын билди. Падыша сарайынын багынан падыша той өтүп жаткан жерге кайра келгенде, тактадагы Эстерге жабышкан Аманды көрүп, ал тургай менин үйүмдө ханышаны зордуктагысы барбы деди. Бул сөз падышанын оозунан чыгары менен Амандын жүзүн чүңкөй салышты. Ошондо падышага кызмат кылган эбнуктардын бири Харбон, падышага жакшылык каалагандыктан кабар берген Мордохай үчүн Аман даярдаган бийиктиги 50 чыканак болгон жыгач мамы Амандын үйүнүн жанында турат деди. Падыша ошол жыгач мамыга өзүн асып салгыла деди. Ошентип алар Амандын Мордохай үчүн жасаган жыгач мамысына өзүн асып салышты. Ошондо гана падышанын ачуусу тарады. 2-бөлүм. Ошондуктан сен башканы соттогон адам, ким болсоң да сага кечирим жок. Себеби сен башканы соттоо менен өзүңдү айыптап жатасың. Анткени сен башканы соттоп жатып, өзүң деле ошол иштерди кылып жатасың. Ал эми биз мындай иш кылгандарга Кудайдын адилет соту жүргүзүлөрүн билебиз. Ушундай иш кылгандарды соттоп жатып, ошол эле иштерди жасаган адам сен Кудайдын сотунан качып кутулам деп ойлоп турасыңбы? Же Кудай өз айкөлдүгү менен сени тоба кылууга жетелерин билбей, анын айкөлдүгүн, сабырдуулугун жана чыдамдуулугун баркалбай жатасыңбы? Бирок сен өзүңдү күн бербегендигиң менен, өкүнбөгөндүгүң менен Кудайдын каары төгүлө турган жана адилет соту боло турган күнгө өзүңө өзүң каар чогултуп жатасың. Кудай ар бир адамга иштерине жараша тиешесин берет. Даңкты, урмат сыйды жана өлбөстүктү туруктуулук менен жакшылык кылуу аркылуу издегендерге түбөлүк өмүр берет. Ал эми өзүнө күн бербей, чындыкка баш ийбей, адилетсиздикке багынгандарга каарын жана ачуусун төгөт. Жамандык кылган ар бир адамдын, алгач жүйүттөрдүн, андан кийин элиндердин башына кайгы жана кыйынчылык жөт. Тескерисинче, жакшылык кылган ар бир адам, алгач жүйүттөр, андан кийин элиндер даңкка, урмат сыйга жана тынчтыкка бөлөнөт. 11. Анткени Кудайда бет карамалык жок. Мыйзамды билбей күнөө кетиргендер мыйзамсыз эле жок болушат. Ал эми мыйзамды билип туруп күнөө кетиргендер ошол мыйзам боюнча соттолушат. Анткени Кудайдын алдында мыйзамды уккандар акталышпайт, мыйзамды аткаргандар акталышат. Анткени мыйзамды билбеген бутпарастар табиятынан эле мыйзам буйруганды аткарып жатышса, андалар мыйзамды билишпегенине карабастан өздөрүнө өздөрү мыйзам. Ошентип алар мыйзам талабынын жүрөктөрүндө жазылганын көрсөтүп жатышат. Бул жөндө алардын абийири жана бирде айыптаган, бирде актаган ойлору күбөлөндүрүп жатат. Мен таратып жаткан жакшы кабар боюнча Кудай Ыйса Машаяк аркылуу адамдардын жашыруун иштерин соттогон күнү бул айкын болот. Мына сен өзүңдү жүйүтмүн деп мыйзамга таянып Кудай менен мактанасың. Анын каалоосун билесиң, кайсы ишти жасаса жакшы экенин сен мыйзамдан үйрөнгөнсүң. Мыйзамдан билим алып чындыкты билгендиктен сен өзүңдөн сокурларга жол көрсөтүүчү, караңгыда жүргөндөргө жарык, акылсыздарга насаатчы, балдарга окутуучу экениңе толук ишенесиң. Сен башкаларды үйрөтүп, өзүң эмнеге үйрөнбөйсүң? Сен башкаларга уурдаба деп насаат айтып, өзүң эмнеге уурдайсың? Нике бузба деп айтып, өзүң эмнеге нике бузасың? Буркандардан жийиркенесиң да, анан эмнеге алардын бутканаларын талаптан ойсуң?
23. Мыйзам менен мактанасың да, анан эмнеге мыйзамды бузуп Кудайга сөз тийгизесиң? Анткени ыйык жазууда жазылгандай, силердин айыңардан бутпарастардын арасында Кудайдын ысымына тил тийип жатат. Эгерде сен мыйзамды аткарсаң, анда сүннөттүн пайдасы бар. Эгерде сен мыйзамды бузсаң, анда сенин сүннөтүң сүннөт эмес. Демек сүннөтү жок адам мыйзамдын буйруктарын аткарса, анын сүннөтсүздүгү сүннөт катары эсептелбейби? Ыйык жазууну билген, сүннөткө отургузулган, бирок мыйзамды бузуп жаткан сени сүннөткө отургузулбаган, бирок мыйзамды аткарган адам соттобойбу? Анткени көрүнүшү жүйүт болсо эле жүйүт эмес, сүннөткө отургузулса эле сүннөттүү эмес. Тескерисинче, жүрөгү жүйүт болгон адам жүйүт. Жүрөктүн сүннөтү да тамганын негизинде эмес, рух боюнча болот. Ошондой адамга адамдардан эмес, Кудайдан мактоо айтылат.